Мына таластан чыккан жөгүлүк келди Борбор калага. Саламатсыздарбы YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто белгилүү жөгүлүк Оолбек Осмонбеков агабыз отурат. Саламатсызбы Оолбек мырза? Студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык, кандайсыздар? Иштериңиздер жакшыбы? Жакшы, өзүңүз. Ошо мына жакында эле Таластан Бишкекке чейин чуркап келдиңиз. Ошо канча чакырымды, канча убакытта чуркап өттүңүз? Мында Таластан немерээк болду. Сааты көбүрөөк болуп калды. 5 күндө келдик. Сопровождение болгон жок. Өзүбүз эле чыктык бияктан. 372 километр болду. Сааты 52 саат болду да. Ошо 52 саатта ортосунда эс алып аттыңыз да? Түнкүсүн жатып аттык, күндүз чуркап аттык. Ушул чуркап келгенде Таластан сизди кимдер кабыл алып узатты, бул жактан кимдер тосуп алды дегендей? Кетип атканда өзүбүз эле эч ким узаткан жок. Такси менен бардык. Тияка бир күн мурун барганбыз, ошо мэрияга кирдик, тиги акимчиликке кирдик. Ошентип биз ат баштан келдик, ушундай марафон испейбиз, чуркайбыз. Эртең старт болгон таат, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата чыгып атабыз. Эртең менен колдоо көрсөтүп ушул жерден узатып коюңуздар деп кайрылдык. Журналисттерине кайрылдык. Спорт комитетине чалганбыз анан. Спорт ошол жердеги немесине чалганбыз анан. Азыр мен тияктамын, бияктамын деп жолуга албай калдык. Эртеси жолуктук анан ошол. Бир күн мурун айтсаңар башка чарак болмок дейди. Анан мурунку күнү неме кылганбыз да. Анан ал жерден эртеси чыктык. Ошо чыкканда тиги аким айтты, тияка биз Таласка чалып коебуз. Биз өзүбүз да кайрылдык, тияка чалып билдирүү кылып коюңуз. Ушундай жөгүлүк чыгып атат. Жолдон кичине мындай колдоо көрсөткүлө деп, анан алар чалып биз дайындап коебуз деген. Анан ошо жолдон эч ким чыккан жок Таластан. Ошо сиз чуркап келатканда президент Садыр Жапаровдун кортежи өткөн экен Талас төбөсүндө. Мындай жолугуп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болдубу? Жок, ошо мен чуркап бараттым, алар мыйт этип өттү. Алдында сопровождение гай ошо микрофондон кыйкырды. Молодец, алга деп ошо кыйкырып кетишти алар. Бирок президентке жолуган жок, мүмкүнчүлүк болгон жок. Анан мына көптөн бери чуркап келатасыз, өзүңүз мындай мамлекет тарабынан сизге көңүл бурулуп, материалдык жактан, моралдык жактан колдоо көрсөткөндөр барбы? Ошо болбой атат. Бул спорт министрликтери дагы, спорт жактары да ошо частный болгон себептен карабайт экен. Бирок кагаз аркылуу неме кайрылуу кирип атабыз, жазып атабыз. Эми Кудай буйрса ошо быйылкы ошо жылы Таласка чуркамак эмеспиз. Неме пландар боюнча Бишкек Нур-Султан болчу. Анан спорт министрлигине кагаз киргизгенбиз, анан алар тияка Казакстанга кетиришкен, анан аяктан уруксат келбей атат деп неме кылышты. Анан алар ошо даана келген жокпу, келбеген жокпу, телефон менен сүйлөшүп аттык да. Билген жокпуз, анан ошо аяк болбой калды. План боюнча ошо быйыл Бишкек Нур-Султан, эмди жылы Бишкек Самарканд болчу да, Өзбекстан болчу. Сизди көрүп мындай чуркоого шыктанып, бир узак аралыкка чуркайбыз деген балдар чыгып атабы? Чыгып атат. Ошо мен өзүм бизден эле айылдан ошо балдар чуркайбыз деп атат. Тияка алып барыңыз дегендер болуп атат. Биякта менин жээндерим бар. Өткөнкү марафонду экинчи местен алды. Уже чуркоого кошулуп атышат. Көптөргө неме болуп атат. Улам марафонго кошулуп атышат. Кандайдыр бир деңгээлде буга сиздин таасириңиз болуп атат да. Ошо менин эле өзүм теңиш балдарым
айтты, мен аларга айттым, силер кичине кыймылдабайсыңарбы, денеден тер чыгарып чуркабайсыңарбы деп. Былтыр ошо пандемияда эч дары ичпей эле ошо чуркап 2 күн 2 курук жасап чуркап келип эле ушундай сакайып кетти, сонун болуп кетти, чыгып кетти дегендер болду. Демек мындай оору сыркоодон, мондай тумоодон дары менен сактанбай эле спорт менен спорт менен, кыймыл менен, дене менен. Денеден мындайча айтканда, мен деле стройкада иштейм, бирок мындай тердегиде иштебейсиң да. Мындай. Чуркап менен нагрузка кылыш керек да. Денеден мындай чыгарыш керек. Тер чыгарып кичине мындай. Ошондо клеткалар иштеп жанлана баштайт. Келечекте кандай пландар бар эми мындан ары? Келечекте ошо Кыргыздын ошо желегин желбиретип, Бишкек Нур-Султан болгондо ошо казак менен кыргыздын желегин илип, эки элдин ынтымагы, спорт, ден соолуктун булагы деп ошо машинени немесин жасап алып ушундай чыгалы деген максат бар болчу. Өзбекстанга деле, Россияга барсак деле ошо Кыргызстандын желегин, Россиянын желегин илебиз, эки желекти. Буюрса эми ошол ишке ашып калсачы. Анан Кыргызстандын желегин желбиретип алып ошо Москвада бир 600 километр чуркайлы деген максат бар. Дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Мына Өзбекстан Казакстанга чуркайм деп атыптырсыз. Андан ары дагы Россия, Кытайга чейин чуркай бериңиз. Кудай сизге ден соолук берсин. Дагы көп бийиктиктерди багынта бериңиз. Сиздерге да рахмат. Ошо иштериңер ийгилик болсун. Алла разы болсун. Ошо көңүл буруп ушундай чакырып койгонуңуздарга. Ошо эми сиздерди да ошо чакырам. Спортко, чуркоо барыңыздарды.